спортчуларыбызды сүрөйм деп жатып, жүрөк түкүлдөп, өзүңүз кошо күрөшүп, өзүңүз кошо рингке чыгып, өзүңүз жарышып жаткандай кара терге түштүңүзбү? Жеңсе жетин албай жер жаңырта ураалап, алдырып жиберсе кадимкидей ичибиз ачышып, күйөрмандык кылып жаткан чак. Бул биз көргөн саналуу гана мүнөт. Бирок ушул саналуу мүнөт атлеттин тагдырына да, спорттун тарыхына да өзгөртүү киргизип кое алат. Спортчуга кантип даярданат? Көрүүчү суктанган чеберчилигин кантип калыптандырат? Дал ошолорду өз көзүм менен көрмөккө балбандардын машыгуусуна бардым. Бүткөн бою тарамыш, бука моюн, буурасан балбандар, керилген балбан спортчу кыздар мына Парижге учабыз деп камынып жаткан чак эле. Олимпиада оюндары тууралуу кандай сын, кандай кайчы пикирлерди айтпайлы. Ал спорттук мелдештин, спорттук майрамдардын жеткен чеги, Эвересте. Болбосо эң эле мыкты, эң эле күчтүү деген спортчуларыбыз Олимпиада деп кыялданат беле. Биздин заманга чейинки 8-кылымда эле байыркы Грецияда Олимп оюндары үчүн кан күйгөн согушту токтотуп, күч менен ойдун баарын Олимпиадага бурганы бар эмеспи? Ал тургай Бириккен Улуттар Уюму Олимпиадалык жарашуу деген зор түшүнүк киргизгенин эске алсак, Олимп оюндарынын салмагы ого бетер арта түшөт. 4 жыл бою даярдык. Сөөк, муун, булчуңдун ар бир клеткасына чейин машыктыруу, камдоо, таптоо. Ошончо машакат, ошончо мээнет, ошончо күтүүнү секундага жетпеген ирмем дагы чечип коет. Жеңиш бар, жеңилүү бар. Бул спорттун табияты. Ансыз спорт болмокпу? Кыргыз спортунун флагманы күрөш экени талашсыз. Парижге лицензия алган балбандар чолпон атада жыйынтыктоочу машыгууларын өткөрүп жаткан экен. Олимпиадага барчулар гана кирсин дегидей өзгөчөлөнгөн имарат эмес экен. Кенен, жарык, таза зал турат. Аңгыча эле Бекзат балбаныбыз кирип келди. Көп өтпөй курама команда тобу менен чогулду. Ошол эки залда Акжол, Айсулуу, Мээрим, Айпери, Жоламан, Эрназар, Бекзат баштаган топ жарган балбандар жүрдү. Алар босогусун аттаган соң баягы жупуну зал жаркырап, атмосферасы кадимкидей эле алмашып кеткендей болду. Анан машыгуу башталды. 2 сааттай созулган таңкы машыгуудан кийин айрым балбандар тим эле сууга сүзүп чыккандай эле терге чыланып калды. Төшөлгөн матка миллиондогон тамчы тер тыпылдап жатты. Машыктыруучусуз чемпионду элестетүү кыйын. Эркин күрөш боюнча башкы машыктыруучу балбандарды тегеретип отургузуп алып, сабактагыдай суроо берип, жообун сурап жатты. Кыймыл аракетинен улам чачы куудаяк, саналуу тал сакалы бар кунг-фунун устаттарындай эле сезилип кетти. Нельзя вот такие моменты упускать. Это 100% выигрышные моменты. Тот удар, который ты не видишь, и тот удар, который ты не ждешь. Тот считается самый сильный удар. Также и в борьбе. Профессионализм пока тогда сделать тот момент, когда ты не ждешь. Ыкманы жакшы билем. Ошону кооз кылып койсом эле болду деген эч нерсеге жарабайт. Ал ыкмаңарды 60-тагы ардагер деле жазап берет. Силер такыр күтүлбөгөн учурда, күтүлбөгөн жерден чабуул койгула. Ыкманы рефлекске айлантып жибергиле. Кандай жазап жибергениңерди керек болсо өзүңөр дагы түшүнбөй калгыдай болгула, деп жатты. Мына спорт, мына спортчунун ою. Кийинки залга кирсем, кыздар курамасынын башкы машыктыруучусу Нурбек Изабеков 3 километр чуркап, андан соң көнүгүүлөрүнө киришти. Маңдайынан тер шорголоп, кийими терге чыланып эле калды. Мончодон да андай тер чыгаруу кыйын. Машыктыруучу сыртынан байкап эле машыктырат деген ойду жокко чыгарган көрүнүш болду. Бул ыкмалардагы ошол физика, геометриянын, математиканын ар бир траектория, рычаг, точка опора деген сыяктуу ошол ыкмалардагы өзүнүн формуласы бар, өзүнүн траекториясы бар. Ошол себептүү биз ошо көп практиканын негизинде ошол ыкмаларды өтүп, анан кийин спортчуларга көргөзөбүз.
залдын бир тарабына өтсөм, спорт эле эмес, философия сабагы өтүлүп жаткандай сезилип кетти. Ойлон, күрөшүп жатып күрөштү гана ойлон. Ошол күрөшүңдү гана ойлон. Оюңда ошол гана болсун. Башканын баарын мээңден чыгарып сал деп жатты. Бул сөздөрдү Ак жол менен Канат Бегалиевди таптаган айтылуу Майрамбек Ахмедов сүйлөп жаткан эле. Тарс, турс этип матка чабылган буттар. Күш этип демиккен спортчулар укмуштай машыгып жатты. Көзүм менен көрүп жаткандын баарын сиздерге так ошондой көрсөтсөм деп, залдын 100 жерине 100 камера орнотуп жибергим келди. Кооз кадр издеп жаттым. Бир байкасам, дубалдын орунда турган экен. Кыздардын залында болсо регби машыгуунун бир бөлүгү болду. Машыгуудан соң терге чыланган балбандарды чекесинен көрүп алыңыз. Айтмакчы, ушул залда ары жагы Австралия, Түркия, бери жагы Казакстандын топ балбаны да машыгып, тажрыйба алмашып жаткан экен. Аларда биздикинен да мыкты залдар бар. Анда эмнеге алар мында жүрөт? Бул кыргыз күрөшүнүн кереметин көрөлү, үйрөнөлү деген сый. Мындай шумдук балбандар кайдан, кантип чыгып жатат деген суроого жооп табуу аракети. Мунун экинчи жагы да бар. Мына Ысык көл деген керемет. 1800 метр. Бул спортсменге эң машыга турган ылайыктуу жер да. Дүйнө жүзүндө бир 4 эле ушундай жер бар. Ошол 1800 метр деңиз деңгээлинен. Анан ошол жерге барып анан ушул Ысык көл Кыргыз көлү кылкылдаган. Кыз келин кылаасында шыңкылдаган, кылымдар колдон түшкүс маржан болуп, көрүнбөйт тереңинде жылтылдаган. Дал ошол керемет көл балбандарды чыңдап, машыктырып, сергитип жатты. Сиз, биз таң эрте ишке барабыз же талаага жөнөйбүз. Бул биздин жумуш. Дал ошол сыяктуу эле күнүгө 2 маал сааттап машыгуу тандамал спортчулардын күнүмдүк иши. Учились и тренировались будущие призеры чемпионатов. Кыргыз балбандары бул бийиктикке оор жылдарды артка таштап, турмуш менен да алпурушуп жүрүп жетти. Победители и призеры первенств мира и Азии Уран Калилов, Калыбек Жолчубеков и другие. Баягы союз тарагандан кийин көп тренерлер, мыкты тренерлер, мыкты спортсмендердин баары эрте таштап, баягы поиска жумуш иштөө, жанды багыш керек, ушуну көп баягы өзүбүздүн биринчиден жанагы тренерский составты кичине анча-мынча жоготуп алдык. Андан сырткары балдарыбыз баягы поколение мындай разрыв болбош керек да. Мына могу поколение күрөшүп атпайбы? Мен жана айтып атпайбын. Биздин дагы резервтерибиз бар. Булар менен артынан уже артынан келе атышат балдар. Мындай кээде утуп коюп атышат булардычы. Мына ошондой доор бизде жок болгон да, ошо кездерде ошондой моменттер азыраак болгон, негизинде ошондой болду да. Машыгуу үчүн сөзсүз эле заңгыраган зал, дүйнөлүк бренддеги формалар эмес, эң башкысы бийик максат, кыял жана аракет зарыл. Эң жакшы ыкма азыр башта. Эмнеге кол жетсе, ошону менен башта. Биз деле айылда эски мечитте ал жакта уже намаз окулбай алган болчу. Биз дагы ошол мечитте условия жок, тренировка кылып чоңойгонбуз. Ал жөн эле шылтоо. Мен ойлойм, шарт жок болгон балдар, шарты барларга караганда ар дайым чоңураак ийгиликке жетет. Спорт бул кандай гана башка чөйрө болбосун, эң биринчи бул адамзат негизи эле жакшы-жакшыга ынтылат. Сенде шарт жок болсо, жакшы шарт түзүп ал өзүңө. Чемпион бол, чоң ийгиликтерди багын, сенде бар жагдайың оңолот. Чыныгы спортчу кара күчтүн жактоочусу эмес, билим илимдин, спорттук маданияттын жайылтуучусу. Бардыгы эле ойлойт, спортчу болсо, балбан болсо, күч эле керек, бардыгы
интеллектуалдык жактан кереги жок депчи. Бул жаңылышат, чоң жаңылыштык. Сенин мээң иштеп турбаса, сен булчуңдарың эч качан жардам бере албайт. Канчалык түрдө физиканы кошуп, канчалык түрдө эмгек кылсаң дагы эч качан жардам бербейт. Айтмакчы, Айсулуу кезинде спорттук эле эмес, билим илимдин олимпиадасындагы жеңип жүргөн жайы бар. Биологияны жакшы окуучумун, деги эле бардык сабактардын баарын жакшы окуучумун. Анан ичинен аябагандай мен жан дүйнөмө жаккан бул математика болчу. Анан кийин 8-класс, 9-класста, 7-класстан баштап алгебра болуп калат. Анан алгебра предметинен олимпиада, район ичинде олимпиадага бара турган мезгил келип калганда эле мен олимпиадага алгебрадан баргым келген, бирок бир упай жетпей калды деп анан эркек баланы алып кеткен болчу. Мен мындай таарынып, мугалимге да таарындым. Анан ал учурда химияны да жакшы окуучумун, биологияны да жакшы окуучумун, бирок химиядан берген Шайымкан эже келип, химиядан барып келбейсиңби Айсулуу, сен дайынсың, барып келчи деп калды. Сенден башка мен татыктууну көрбөй атам деп. Анан макул деп химияга макулдугун бердим. Химия предметинен бармай болдук. Анан ал жактан барып мен биринчи орунга ээ болуп калдым. Өзүм деле мындай ишенбей, ишенип анан. Ошентип кыргыз балбандары дүйнөнү дүңгүрөтүп жаткан чакта кыргыз боксунун тарыхында чоң жаңылык болду. Мушкер Мунарбек Сейитбек уулу тарыхты жаңыртып, кыргыз боксун Олимп оюндарынын эң жогорку баскычына жеткирди. Бул ийгилик да оңой эле келе койгон жок. Жыгачтын таарындысы шыкалган кап туруп, катардагы бир залдан башталды. Мурунчараак биздин спорт залыбыз шарт өтө начар эле. Рингибиз жерде мисалы 40-50 балага бир залда бир 2-3 мишок бар эле. Ошону урушат эле. Азыркындай мишоктор эмес, ал малда опилкасы бар мишоктор эле. Анан бул спорт залыбыз 2012 жылдан бери ремонт боло элек. Ошого карабай, умтулуу, максат баарын жеңет. Мунарбек мындай бир удар менен токтобойт, чектелбейт. Ар бир соперникке ар кандай бой өткөрүүгө мындай өзүнүн баягындай чеберчилиги жетет. Боксер универсал. Бой кичинекей бала менен дистанцияда иштейт, узун менен жакыныраак барып, ар бир соперникке өзүнүн ыкмаларын, аябай ыкмаларды үйрөткөнбүз, ошол ыкмаларды сразу колдоно билет. Спортчу өз элинин элчиси сыяктуу. Жүрүм-туруму, ийгилиги менен тууга кошуп, өлкөсүнүн имиджин кошо көтөрөт. Мен жаңы күрөшүп жүргөндө таң калышкан, Кыргызстан мамлекети кайсыл өлкөнүн ичинде деп. Биз өзүнчө эгемендүүлүү мамлекетпиз десек такыр түшүнчү эмес. Казакстан десек билет экен, Өзбекстан бардыгын билет. Мен түшүндүрүп атам, ушул коңшу мамлекеттердин жанында Кыргызстан дагы бар депчи. Америкадагы спортчулар, машыктыруучулар келип мага картадан сурачы да. Кайсыл материкте жайгашкан депчи. Анан ушул Евразиянын ичиндеги Азиянын ичинде жайгашкан десем такыр ишенч эмес да. Анан интернет аркылуу таап, көрсөтүп, жакындатып отуруп, ушу мына Казакстан жанында Кыргызстан деген өлкө бар десем. Анан Нурбек агай айтып калды, Айсулуу көрдүңбү, бүгүнкү күндө Кыргызстанды эч ким билбейт. Бирок биз ийгилик аркылуу бардыгын мындай таанытып, сыйлай турган абалга алып келебиз деди. Анан атың чыкпаган мамлекет болуп атсаң, атың чыкпаган спортчу болуп аткандан кийин мындай мен менен эч ким учурашчу эмес. Бүгүнкү күндө өздөрү келип учурашышат. Ошентип мушкерлерибиз Мухаммед Али айткандай, рингде көпөлөктөй канат кагып, аарыдай чагып, намыс талаша берсин. Балбандарыбыз Кошой, Кожомкул бабаларыбыздай далысы жерге тийбесин. Суучулдарыбыз балыктай сүзүп, жөөгүлүктөрүбүз аба жиреп, алгалай берсин.